Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 9-сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз 2 орунду санга бөлүү. Бүгүн сабакта 2 орунду санга мамыча бөлүү ыкмасын үйрөнөбүз. Анан биринчи толук эмес бөлүнүүчү, экинчи толук эмес бөлүнүүчү эмне экенин билебиз. Анда эми мамыча түрүндө бөлүү кандай аткарыла турганына жакшылап көңүл бургула. Азыр биз 4 орунду санды, башкача айтканда 4872 деген санды 56 деген 2 орунду санга бөлөбүз. Балдар, 48 56-дан кичине, демек 48 жетпейт 56-га. Демек 487 жетет. Белгилеп койдук. 487 жетет 56-га. Эми балдар, биз биринчи жолу үйрөнүп аткандан кийин бул оң тарапка азыр жазып алалы. Демек, балдар, 56 деген сан бул 60 деген санга жакын, ошондуктан биз 48-ди 6-га бөлүп алалы. Демек 48-ди 6-га бөлсөк 8 чыгат тийиндиси. Эми биз ушул 8-ди 56-га азыр көбөйтүп текшерип алалы. 56-ны 8-ге көбөйтсөк, балдар, 448 деген сан келип чыгат. Эми ушул 448 деген санды биз биринчи толук эмес бөлүнүүчүнү жазып, ошондон кемитип алалы. 487 биринчи толук эмес бөлүнүүчүбүз, ошондон 448-ди азыр кемитебиз. Бул жерде кемитсек, балдар, айырма 39-га барабар болду. Демек, айырмабыз бөлүүчүдөн кичине сан болду. Демек, биз тийиндиге туура эле 8-ди болжоп бериптирбиз. Анда тийиндиге 8-ди жазалы. Тийиндиге 8-ди жаздык. Эми 8 менен бөлүүчүнүн ар бир разрядын көбөйтүп алабыз. 8 жерде 6 48, 4 көңүлдө, 8 жерде 5 40, 4 көңүлдө менен 448. Эми биринчи толук эмес бөлүнүүчүдөн азыркы 8-ге 56-ны көбөйткөн көбөйтүндүнү кемитип алабыз. Анда кемитсек, балдар, 39 саны келип чыкты, айырма. 39 56-дан кичине сан болду. Демек, биз тийиндиге туура маани берген экенбиз. Эгерде биз ушул жерде 56-дан чоң сан чыгып калса, тийиндиге туура эмес маани берген болуп калмакпыз. Эми 4872-нин бирдиги болгон 2 деген санды алып түшөлү. Демек, экинчи толук эмес бөлүнүүчү 392 деген сан болду. Эми 392-ни 56-га бөлөбүз. 5 жерде канча 39-га жакындайт? Ооба, 5 жерде 7 жакындайт. Азыр 7ден берели. Эми 7 менен бөлүүчүнүн ар бир разрядын көбөйтүп алабыз. 7 жерде 6 42. Экисин жазабыз 4 көңүлдө. 7 жерде 5 35. 4 көңүлдөнү кошсок 39. Демек, бул жерде 0 келип чыкты. Демек, так бөлүнөт экен. Тийинди 87-ге барабар болду. Бул жерде 487 биринчи толук эмес бөлүнүүчү, ал эми 392 экинчи толук эмес бөлүнүүчү болду. Эми 561 деген санды дагы 2 орунду санга бөлүп көрөлү. Азыр биз 561-ди 17-ге бөлүп көрөбүз. Бул жерде 56 жетет 17-ге. Биз 17-ден канчо 56-га жакындайт болжолдоп, биз азыр 3 деген санды алалы. 3 жерде 7 21. 3 жерде 1 3, 2 көңүлдө менен 51 деген сан келип чыкты. Демек, биринчи толук эмес бөлүнүүчүдөн 51-ди кемитебиз. Бул жерде 5 деген сан чыкты. 5 17-ден кичине. Демек, биз тийиндиге туура маани бердик. Эми биз 1-ди алып түшөбүз. Ошондо экинчи толук эмес бөлүнүүчү 51 деген сан болду. Эми
51 жетет 17-ге. Biz dagы эле 3'tөн беребиz. Ошондо 3'tü 7-ге көбөйтсөк 21, 2 көңүлдө, 3'tü 1-ге көбөйтсөк 3, көңүлдөгү 2 менен 5. Демек 51'ден 51'de кемитебиз. Бул жерде дагы 0 чыкты. Демек тиинди 33-кө барабар болду. Эми дагы бир санды бөлүп көрөлү. Азыр 240 санын 16 деген эки орунду санга бөлөбүз. Бул жерде 24 жетет 16-га. 1ден беребиз. Эми 1ди каалаган санга көбөйтсөк, ошол эле сан келип чыгат. Демек бул жерде 16 келип чыгат. 16-ны жазабыз. Биринчи толук эмес бөлүнүүчүдөн кемитебиз. Кемитсек 8 деген сан келип чыкты. Эми 240-тын бирдиги болгон 0 санын алып түшөбүз. Демек экинчи толук эмес бөлүнүүчү 80 деген сан болду. Эми 16-ны канчага көбөйтсөк, көбөйтүндүсү 80 болот. Же 80-ге жакындайт. Азыр эми тииндиге маани берип көрөлү. Ошондо тииндиге маани берсек, биз болжол менен 5 деген санды берип көрөлү. 5 жерде 6 30, 30'dун 0'ün жазабыз. 3 көңүлдө, 5 жерде 1 5, көңүлдөгү 3 менен 8. Эми 80'ден 80'ди кемитебиз. Демек 0 чыкты. Демек 240 саны 16-га так бөлүнөт экен. Тииндиси 15-ке барабар болду. Эми балдар 958 номердеги берилген мисалдарды мамыча түрүндө жазып, ушундай тартипте иштейсиңер. Андан кийин балдар сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн көп орунду сандарды 2 орунду санга бөлүүгө машыктык. Биринчи толук эмес бөлүнүүчү эмне экенин, экинчи толук эмес бөлүнүүчү эмне экенин билдик жана тииндиге маани берүүгө үйрөндүк. Эми балдар үйгө тапшырма. 959 номердеги ушундай эле эки орунду санды бөлүүгө карата берилген мисалдарды иштейсиңер. Андан сырткары 960 туюнтмаларды аткаруу тартибин белгилеп алып чыгарасыңар. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.